Бул тренингде ыкма абдан өзгөчө болду, себеби биз ойлогон эмеспиз. Мисалы ар бир адамдын кыялы бар болгондой эле менде дагы кыялдануу болчу, бирок ал негизи ойдо асманда эле учуп жүргөн болсо, ал эми ошол Галсқа барып тренингке катышканда биз кыялдарыбызды иреттеп, андан кийин мага болгон тоскоолдуктарды дагы жазуу түрүндө түшүрүп алдым. Ошондой эле кыялданууга бул конкреттүү канчалык деңгээлде ишке аша турган, ал сан өлчөмүн, убактысын толук ишке ашууга жакындашты десем жаңылышпайм. Бул тренингден кийин мен өзүмдүн жеке жашоомдо жана ошондой эле жумушумда көп ыкмаларды пайдалана баштадым. Буга чейин мисалы өз үй-бүлөбүздө биз чоң адамдардын кандай сөзүн уккан болсок, ал эми мындан кийин биз кичинекей бөбөктөрдүн деле оюн билип, же болбосо өзүбүздүн жаныбыздагы бир туугандарыбыздын, алар жаш болгонуна карабай, алардын сунушун, сынын, пикирин угуп, мына ошондон кийин гана бир чечим кабыл алууну өздөштүрдүк. Ар кимдин оюна маани бере турган болуп калдык. Мисалы биз өзүмдүн эле жооп турмушта жолдошум менен бирге отуруп, анын кыялдарын мен угуп көрүп, ал менин кыялдарымды угуп көрүп, ошондой эле мага жардам берип, менин ката жерлеримде десем кандай таап өзүнүн сунушун, ой пикирин айтып, биргеликте биз ошол кыялга тез жетүүгө багыт алдык. Мен коомдо ушул Галс ыкмаларын жайылтууну сунуштайм. Анткени бул өз ара мамилелерди, үй-бүлөдөгү мамилелерди, ошондой эле бизнес пландардын ишке ашуусуна, же болбосо ар бир жаш өспүрүмдөрдүн, жаш жеткинчиктердин ойлорун ишке ашырууга абдан жардам берет деп ойлойм. Алар баш алама таппай жүргөн жолдорун табууга, ошондой эле келечекке туура багыт алууга бул чоң өбөлгө түзөт деп ойлойм. Мисалы бул менин кыялым. Кыялдарымды мен буга чейин оюмда гана билген болсом, бул ирет мен кыялдарымды сүрөт аркылуу дептир кагаз бетине түшүрдүм десем болот. Ал эми бул жерде ошол кыялдарымдын ишке ашыруусун, кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар, кандай тоскоолдуктар бар, ошол кыялданууга болгон аракетимдин баарын ушул жерде көрүп турам. Күнүмдүк жашоодо биз өз тиричилигибиз менен болуп кеткенибизге байланыштуу биз кыялдарыбызды анда-санда эстен деле чыгарып коебуз. Мына ошондуктан бош отурган кездерде кайрадан биз ушул дептерчебизди алып, аны карап, өзүбүздүн кыялдарыбызды кайрадан эскерип, ишке ашуусуна абдан өбөлгө түзүп турат экен. Себеби колдон келген мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап, бат ишке ашырууга аракет жасай баштайбыз.